Аксыда ымыркайдын жансыз денеси иттерге жем болду. Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Коштебе айылында адамдын жүрөгүнүн нөшүн алган окуя 2 күн мурун болуп өттү. Ымыркайдын жансыз денесин жолбун иттер талаада сүйрөп жүргөнүн жергиликтүү тургундар көрүп калышкан. Бул тууралуу маалыматты жергиликтүү тургун Назар Ньюс маалымат агенттигине билдирди. Белгилей кетсек, Аксы районуна караштуу Коштебе айылында жергиликтүү тургундар талаадан жаңы төрүлгөн ымыркайдын жансыз денесин жолбун иттер сүйрөп жүргөн жеринен көрүп калышкан. Аны көргөн айыл тургундары жергиликтүү милиция кызматкерлерине билдирген. Маалыматтарга таянсак, учурда тергөө иштери башталып, ымыркайдын энеси изделип жаткандыгы кошумчаланды. Булак Назар Ньюс KG. Баткенде 11 мартта аткезчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алды. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, атайын кызматтын өкүлдөрү жазык кодекстин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси негизинде жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү алкагында Баткен районунун Самаркандек айылында ыкчам тергөө иш-чараларын аткарып жатышкан. Ошол учурда Маширап Абдусаламов аттуу тургун баштаган 20дан ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп курал колдонушкан. УКМКнын маалымат кызматы бул тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Аткезчилер тобу кылмышты процесстик документтештирүүгө жол бербөө максатында УКМКнын кызматкерлери менен жапырт кагылышууну пайда кылууга аракет кылышты. Мамлекеттик каттоо номери жок оор жүк ташуучу 6 автоунаанын 2 чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрдү. Кылмышка шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу милиция менен биргеликте түзүлгөн тергөө тобу жеринде иштеп жатат деди. Чек арадагы аткезчилик маселеси дайыма көтөрүлүп турат. Жергиликтүү тургундар өкмөт жана тийиштүү органдар чара көрбөй жатканын айтып арызданып келишет.